Кызыл тасма кесилип, андан соң мында келген коноктор имараттын ичи менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алардын катарында 1954 жылдан бери сот тармагында иштеген 85 жаштагы Мырзаш Токтомушов да бар. Мен иштеп жүргөндө сот болуп иштегенимде 800 миң сом айлык алчу элем. Азыр мына 30 миң алышат айлыкты. 30 миң айлык, 35 миңге чейин айлык алышат. Азыр бардығы жетишерлик, бирок кээ бир адамдар ошону жакшы эсепке албай атат. Чындыгында шарт жакшы, турмуш жакшы. Бул жаңы имараттын салтанаттуу ачылышы Жалал Абад областык сотунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык мааракесине туш болду. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Айнаш Токобаева катышып, соттордун жана судьялардын акыйкат ишмердиги үчүн талаптагыдай шарттарды түзүү зарыл экендигин баса белгиледи. Соттук реформанын негизги максаттарынын бири катары финансылык жана материалдык техникалык жактан камсыз кылууну өркүндөтүү, соттордун иштеши жана судьялардын ишмердиги үчүн талаптагыдай шарттарды түзүү аныкталган. Бүгүнкү күндө ушул багытта өлкөбүздүн тийиштүү мамлекеттик бийлик органдарынын алдына чоң милдеттер коюлуп, алар тарабынан зор эмгектер жасалуу менен сот реформанын бир максаты ийгиликтүү ишке ашырылууда. Ачылышта Жалал Абад областык сотунун төрагасы жана Чаткал Тогуз-Туроо райондук сотуна кызматтык автоунаалардын ачкычтары тапшырылды. Мындан сырткары областык сотко өкмөттүн областагы өкүлчүлүгүнөн 100 миң сом акча тапшырылды. Имараттын материалдык, техникалык жана инженердик базасы толук кандуу ишке ашып, сапаттуу заманбап оңдоо иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында областык сот 3 кабаттан турган имаратка ээ болду. Эми ушундай иш-аракеттер райондордо да ишке ашыруу пландалууда. Ар бир райондо биздин зданиялар, эскирген зданиялар бар. Чаткалда, Каракөлдө, Тогуз-Туроодо жер маселелери чечилип атат. Ошол жер маселелерин чечип берсе, ошол жерге жаңы имараттар курулат. Белгилей кетсек, кезинде бул имарат Кадыржан Батыровго таандык болгон. Кийин мыйзамдуу түрдө мамлекетке өткөрүлүп берилген эле. Эми болсо минтип 25 жыл тарыхы бар. Соттун чыныгы акыйкат үйүнө айланды. Диана Райымжанова, Адлет Нышанбаев, Жалал Абад шаары.